Ассаламу алейкум. Амансыздарбы, ардактуу көрүүчүлөр. Сиздер менен амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн сиздерге алдыда боло турчу Париж шаарында жайкы 33-чү Олимпиада оюндарына жолдомолук мелдештин жүрүшү жана кыргыз балбандарынын утуу мүмкүнчүлүгү тууралуу баяндап берели. Борборубуз Бишкек шаарында 11 апрелден 16-сына чейин күрөш боюнча Азия чемпионаты болуп өттү. Анда кыргыз балбандарынын көрсөткөн жыйынтыктары көңүлдү кубантып, эркин күрөш түрүнөн 1 алтын, 1 күмүш жана 2 коло, аялдар күрөшүнөн 2 алтын, 2 коло багындырышса, күрөштүн классикалык түрүнөн 1 алтын, 2 күмүш жана 3 коло байгелер менен абдан жакшы жыйынтык алып келип беришти. Эми алдыда 19-на 21 апрелге чейин жолдомо алуу үчүн өтө олуттуу беттештер башталганы турат. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Анда беттештин биринчи күнү эркин күрөштүн бардык алты салмакта биздин балбандар күчүн сынашат. Алып карасак, 125 кг салмакта Азия чемпионатында күмүш байге тагынган Аял Лазарев күчүн сынаса, 97 кг чейинки салмакта Андрей Аронов, 86-дан Нуртилек Карыпбаев жана 74-тө Орозобек Токтомамбетовдор лицензия утуу үчүн килем үстүнө чыгат. Ал эми 57 кг салмакта Бекзат Алмаз уулу анын башка атаандаштары катары Азияда эле эмес, дүйнөлүк рейтингде топ 10-дуктун ичинен орун алган индиялык Аман, Кытай балбаны Ванхава Соу, коңшу Өзбекстандык Гулюмжон Абдуллаев жана Азиядагы эң алдыңкы күрөш мектебинин өкүлү аталган ирандык Ахмат Мухаммаднежат бул балбандар да болгон күчү менен лицензияны багынтууга аракетин жасайт. Бекзат үчүн жол кыйын болуусу турган кеп. 65 кг салмакта алдына ат салдырбай келе жаткан Эрназар Ахматалиевдин башкы каршылаштары япониялык Катара Киоака, тажикстандык Абдулмажид Кудиев, монголиялык Сокбадрах Севенсурен жана казакстандык Малис Алиев. Биз Эрназардын Олимпиададан олжолуу келерине ишеним жасасак, бул балбандарды утуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин белгилесек болот. Жана бул 4 балбан ЮИВнин рейтингдик баскычында акыркы чоң мелдештерге катышпаганы менен 4 жылда бир ирет өтүүчү Олимпиада оюндарына катуу даярдыкта келишет. Кандай болгон күндө да биздин потенциалдуу балбаныбыз өз үйүндө мыкты жыйынтык берүүсүнө ишенимибиз чоң. Мелдештин экинчи күнү кыздар арасында болуп өтөт. 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова менен 76 кг салмакта Айпери Медет кызында учурда жолдомолору бар. Жана Азия чемпионатында бул эки балбан кызыбыз алтын алып өлкөбүздү кубанычка бөлөштү. Ал эми жолдомону утуу үчүн мелдешке катышууга 3 балбан кызыбыз ат салышат. 53 кг Айжан Сауырбек кызы, 57-де Альмира Билимбек кызы жана 68 кг Токио Олимпиадасынын коло байге ээси жакында гана жаракатынан кайтып келген Мерим Жуманазаровалар беттеш өткөрөт. 21 апрель мелдешти жыйынтыктоочу күнү грек-рим күрөшүнөн ак жол менен жоломанда жолдомолор бар экенин баарыбызга маалым. Калган 4 салмакта болсо 67 кг Амантур Исмаиловдун башка атаандаштары катары Япониялык Кётара Согабе, казакстандык Мейиржан Шермахамбет, түштүк кореялык Хансио Рю, өзбек балбаны Аброр Атабаев жана кытайлык Хасиету Хасиет болмокчу. 87 кг жаңдан жылдызы жанып келе жаткан Асан Жанышовдун башкы каршылаштары индиялык Кумар Синул, ирандык Алиреза Мохмадепайини жана Өзбекстандын жылдызы Жалгаспай Бердимурадовдор. 97 кг Үзүр Жусупбековдун башкы каршылаштары катары казакстандык Олжас Сырлыбай, япониялык Юрий Наказато жана өзбекстандык Рустам Аксакаловдор. 130 кг Ким Романдын башкы каршылаштары болсо казакстандык Алимхан Сыздыков, япониялык Сота Окумура жана өзбекстандык Тимурбек Насимовдор. Мына ушундайча жалпы жонунан 13 балбаныбыз Олимпиадага жолдомо утуу үчүн күч сынашат. Ар бир кыргыз балбанына ийгилик каалоо менен берүүнү жыйынтыктайбыз. А сиздин баамыңызда биздин балбандарыбыздын утуу мүмкүнчүлүгү кандай жана кимдер лицензия алышы мүмкүн? Комментарийге калтырып кетиңиз.